Булар Ала Тоо породасындагы кочкорлор. Кыргызстанда 25-30 жылдан бери изилденип, эми гана Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарына чыгарыла баштады. Негизи Ош мамлекеттик университетинин алдындагы ветеринария клиникасы эксперимент үчүн жалпы 20 койду тандап алышкан. Алардын эң жашы 8 айлык. Адистер кочкорлорду союп, ар биринин салмагын аныктап, ДНК тести боюнча изилдөө жүргүзүштү. Учурда сүт жана эт көрсөткүчтөрү изилденип жатыптыр. Бул аракет менен окуу жай стандарттарды иштеп чыгат жана Ала Тоо породасын патенттөөгө мүмкүндүк болот. Стандартын чыгаруу үчүн эт кунардуулугун бүгүн ушул мал союучу жайда аныктап жатабыз. Аны үчүн 8 айлык, 18 айлык козу кочкорлордон 5-5 баштан алып келип союп, ошонун бардык мүчөлөрүн өзүнчө тартып, мисалы үчүн сойгонго чейин канча килограмм болот, сойгондон кийин тушасы канча килограмм болду, каны канча болду, териси канча болот, бут шыйрактары, башы дегенде ички органдары, өпкө бооруларын бардыгын өзүнчө тартабыз дагы. Анан жазып коебуз. 3-4 минут ашып кетсе, бир 5-6 мүнөттүн ичинде биз ошол койлордун этинин, мисалы үчүн нымдуулугу канча, влажность деп коет, влагасы, анан белогу канча, протеини канча, ошону чыгарганга бизде мүмкүнчүлүк бар. Мында экспресс анализатор оборудованиялары камсыз болгон да лаборатория. Ала Тоо породасы жергиликтүү кыргыз койлоруна гисар кочкорлорун аргындаштыруу жолу менен алынган. Эт май багытындагы жаңы тукум болуп саналат. Өзгөчөлүгү атайын тоют даярдалбайт. Жайыттарда, тоолордо эле бакса болот. Түсү 90-95% капкара, карапайым капчыктуу, элдин чөнтөгүнө ылайык, 70-80% тоодон от талап кылат, тойтtu. Бунун өзгөчөлүгү тоолордуга ылайык. Бунун дагы бир өзгөчөлүгү ысык суукка чыдамдуу. Анан алыска жайлоого айдаганда дагы өзгөчөлүгү ошол жерде көрүнүп турат. Анан бунун кунардуулугу, эгиздүүлүгү 100-үнө 120-122ден эгиз берет. Анан кара кылчыктуу, суукка чыдамдуу ушул породаны чыгарабыз деп ниет кылып отурабыз. Кочкорлордун ДНКсын изилдөө үчүн уюштурулган бул жолку иш-чарага түштүк аймагынан келген чарбагерлер, мал доктурлар жана Ала Тоо породасын өстүрүү ассоциациясынын өкүлдөрү катышты. Аймактан келген малчылардын айтымында Ала Тоо породасы башка койлорго салыштырмалуу эттүү келет. Мисалы, бир койдон 65-70 килограммга чейин эт алса болот. Ал эми бир асыл тукум койдун баасы $5000 $10,000 чейин сатылууда. Айрымдарын $30,000 баалагандар да бар. Ала Тоо деп койгонубуз эмне неме кылганда биз жалпы Ала Тооду байырлаган элбиз. Ошо мына жайыттан пайдаланыш үчүн эл карапайым элге бул пайдалуу кой деп шуну кайтадан болсо алып бакканга буну шарт туура келет, акчасы да туура келет. Биздин өзүбүздүн жер шартыбызга ылайыктуу, тоого ылайыкташкан, мисалы Ош областынан Ноокат районуна мисалы Алайга көчүп барышат, примерно бир 5-6 күндө көчөт. Ошого ыңгайлашкан, көп узак жолго баса турган, анан тоо ташка ылайыктуу, анан өзүбүздүн капчыгыбызга ылайык. Мисалы эми 2 мал жем берип буларды биз кармет этпейбиз да. Бери мисалы 200-300 грамм менен кышында гана сууктарда берип, калган жактан толко жайыт эсебинен гана пайдаланган, ушул карапайым эл үчүн абдан ыңгайлуу деп ойлоп атабыз да. Жаңы породанын тукумун изилдөө 2025 жылы аяктайт. Эксперименттин жыйынтыгы менен ар бир кочкор идентификациядан өтүп, чип коюлат. Быйыл 2024-2025-те аяктап бүтөбүз. Чипирование бүт немелердин анализдерин текшерип, кудай кааласа 25ке аракет кылып атабыз. Аз калды. Анан ар бир чарбагерлер, ар бир райондун, областтын, Баткендин, Жалал Абадтын райондун ар бир чарбагерлер ар өз немелерин, королорун, койлорун немеден чиптен өткөзүп, уже даярдап атабыз.
Кудай кааласа насип кылса мына 24-25 октябрына дейин бүтөбүз деп ниет кылып атабыз. Буга чейин Ош мамлекеттик университетинде ала тоо породасынын кочкорлорунан жасалма урук алынып, сапаты текшерилген. Аны менен бирге кочкорлордун даярдыгы аныкталган. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.